Саламатсыздарбы? Бүгүн биздин сиздер менен аңгамелеше турган окуябыз бул мизансцена деп коет. Мизансцена жөнүндө мен сиздерге өткөндө да бир аз түшүнүк берип кеткем. Бирок ошон кененирээк, айкын ачык мындай сиздерге тактап айтып кетейин деген ой менен азыр сиздерге кайрылып жатам. Мизансцена. Мизансцена деген бул өзү гректин сөзүнөн кадрдагы ошол биздин сценадагы актерлордун бири-бирине болгон жайланышы, жайгашышы да кадрдын ичинде, сценанын ичинде жайгашыш деп коет. Мисалы үчүн биз өткөндө да тартканбыз, театрда сахна. Мизансцена деген эмне? Мунагу сцена, мунагу өзү сцена. Театрда сцена болуп саналат. Мизансцена дегенде кандай болот? Мына сценада актерлор мисалы үчүн театрда оюн көрсөтүш керек. Бул жакта көрүүчүлөр отурат. Ошол актерлордун мунагу сцена боюнча кыймылы. Мисалы үчүн негизги окуя бул жерде кандайдыр декорациялар турса, эки адам, мисалы үчүн эки адамдын жолугушуусу деп коелучу. Ушул эки адамдын жолугушуусу болгондо режиссердун драматургия койгондон сцена ичинде эки актердун сценанын ичинде базып, ар бири кыймылдап, анан репликаларды айтып, оюн көрсөткөнү, ошо сценадагы оюн мизансцена, театралдык мизансцена болуп эсептелет. Бул жерде эки актер болушу мүмкүн, бул жерде бир канча актер болушу мүмкүн. Ушулардын бири-бири менен мамиле кылып, ошол драманы ойноп бериши, ошол драманы ачышы, бири-бирине болгон мамилеси, ошол бири-бирине карата болгон кыймылдары театралдык сцена болуп эсептелет. Сценада оюн көрсөтүү бул театралдык мизансцена болот. Ал эми кинодо болсо, кино мындан айырмачылыгы башкача болот. Мисалы үчүн театрда биз бул актерлорду кандайдыр бир аралыкта көрөбүз, аралыктан кабыл алабыз. Бирок биздин өзүбүздүн адамдын физиологиялык көзү менен мээ бириккенден кийин биз бул жерди өзүбүз тандап алып карайбыз. Бул жерде эмне үчүн театрда мисалы үчүн чоң эле сценада актерлор ойноп атса, биз ошонун кызыктуулук менен ордусан туруп кетип калбай көрөбүз. Себеби эгерде ошол жерде ойноп аткан актерлор канчалык жакшы ойносо, канчалык ошону бизге өзүбүздүн оюбуздай кылып туруп, турмуштагыдай кылып жеткире билсе, ошонун эмоциясын келтире алса, ошол актердун канчалык деңгээли жакшы болсо, биз жалаң ошол жакшы ойногон актерди карап отуруп, бир актын, эки актын, үч актын карап отуруп, ушул актер негизги каарман эмне болор экен, окуя эмне менен бүтөр экен деп ой менен биз тегерегинде буюмдардын баары тең театрда өткөндө айтып кетпедим беле? Баары тең жасалма болот. Жасалма эч нерсеге карабай, биздин оюбуздун баары ошо сүйлөп аткан актер менен түз байланышта болуп алып туруп, ошонун оюнун карап отура беребиз. Ошо менен спектакль эгерде жакшы ойносо актер, жеткиликтүү ойносо, жакшы спектакль болду деп кабыл алабыз. Себеби кабыл алуу бул жерде мисалы үчүн мына эгерде кинонун кадрын бөлсөк, момундай кабыл алынат да. Бул жалпы план менен көргөндөй болобуз, бирок жалпы пландан адамдын өзүнүн физиология деп коет, биздин өзүнүн организмдин, денебиздин көрүү, сезим, кабыл алуу биздин органдарыбыздын ушунчалык түзүлгөн, психологиялык жактан биз өзүбүз тандап алабыз. Кимге көңүл буруш керек, бизге ким жакты, ким кайсы актриса жакшы ойноп атат, жакшы актер кайсы ойноп атат, ошону өзүбүз тандап алып карап, театрда карап отура беребиз. Ал эми кинодо болсо, кино бул өзү режиссер бизге тандайт, бизге наоборот таңдайт, ошончу. Сен мону кара, мунун оюнун карачы, тигини карачы, монтаждуу кусоктор менен айтып атпаймынбы? Кадрга бөлүп, ушул эле бир эле сценаны, мисалы үчүн театрда бир сцена жүрүп атса, ушуну киного тартканда 10, 20, 30, 50 кадрга бөлүнүп кетет. Себеби ар биринин сүйлөп атканын көрсөтүш керек. Себеби ар бир мына мисалы үчүн бул актрисанын сүйлөп атканын көрсөтсөк бир кадр болот. Анан бул экөөнү алсак, бул экөөнүн ойноп атканын алсак, бул өзүнчө кадр болот. Анан кайра муну жакындатып алсак, бул өзүнчө кадр болот. Анан жалпы планга өтүп кетсек, баарын көрсөтүш үчүн дагы бир кадр болот. Муну болсо ойноп аткан үчүн бул киши аркылуу көрсөтсөк, мисалы үчүн өзүнчө бир кадр болот момундай. Көрдүңүзбү? Ушул эле театрда ойноп аткан бир сценада 5-6 кишиден биз 20-30 кадр чыгарышыбыз керек да. 20-30 кадр тандап, ошонун ар бирин талдап, ар бирин акцент жасап,
ошонун ар биринин эмоциясына, ар биринин кыймыл аракетине, жасаган мамилесине, даже сүйлөп отурганда көрсөтсөк, ушу бир канча кадрга бөлүнүп көрсөтүү кинодо ушул ар бир кадр мизан кадр болуп саналат. Мизан кадр деген ошону жакындатуу, алыстатуу, бөлүккө бөлүү мизан кадр болот. Ошондуктан кинонун бул эгерде театрдын мизан сценасы болсо, биздин кинонун мизан сценасы биздин ар бир кадрыбыздын ичинде ойноп аткан оюн бул кинонун мизан сценасы болуп эсептелет. Мисалы үчүн мен сиздерге тартып көрсөтөйүн муну. Кандай экенин биз айтып атпайбызбы? Кинодо ар бир кадр, мисалы үчүн бул орто план болсун, андан кийинки планды алалык. Бул мындай төшүнө чейин алынган план болсун, орто толук план деп койсок болот. И андан кийин монтаж туура келиши үчүн кийин сөз жок биз жалпы план тартабыз. Жерде дагы бир киши турабы? Көрдүңүзбү? 3 план менен мисалы үчүн могул экөөнүн сүйлөшүп турганын көрсөтүш үчүн 3, даже бул жерде 4-чү план, мынау кишинин да планын алып кетиш керек, адден өзүнчө көрсөтүп коюш керек. Бул дагы толук план болуп эсептелет. Булардын сүйлөшүп атканын көрсөтүш үчүн мынакей. Көрдүңүзбү? Бир эле 2 адамдын сүйлөшүшүн көрсөтүш үчүн 4 план менен тартып атабыз. Ушул ар бир кадр кинодун мизан сценасы деп коет. Себеби мына рамканын ичинде жайланышкан актерлордун оюну бул мизан сцена болуп саналат. Бири-бирине болгон мамилеси, бири-биринин жасаган аракеттери, оюн аракеттери рамканын ичинде, кадрдын ичинде бул кинонун мизан сценасы болуп саналат. Бизде ар бир кадр мизан сцена болот да. Ар бир кадрда актер ошол жерде өзүнүн киного түшүп аткан актер өзүн көрсөтүш керек. Ошол драмага жараша оюнду көрсөтүш керек. Драмага жараша ошол окуяга келе тургандай кылып туруп өзүнүн бир жакшы оюнун көрсөтүп бериш керек да. Анан айырмасы эмнеде дебейсизби? Дагы бир айырмасы бар. Театралдык мизан сцена менен кино мизан сценасы. Мисалы үчүн театрда биз жана көрсөтпөдүкпү мына жерде. Абдан чоң аралыкта килейген сценада актер ойногондо, мисалы үчүн айырмасы эмнеде дебейсиздер? Мен өткөндө да мен силерге айтып кеткем, театралдык мизан сценада кандай декорация болот, кандай кийимдер болот, кандай гримдер болот деп. Андан башка үнүү дагы башкача болот. Булар ошол жанагы мунун сценадан акыркы рядда 20-чы рядка отурган адамдарга жеткириш үчүн бул ошончолук эмоция менен, ошончолук үнүн бийигирээк чыгарып, жете тургандай кылып туруп ойнойт да. Ошондо эгерде театрды байкасаңыздар, эгерде ошону жакындатып карай турган болсок, ошолордун мындай кандайдыр бир жасалмалуу оюну көрүнүп калат да. Кинодо болсо, мисалы үчүн жакындатканда унчукпай деле отуруп ойноп койсо болот. Акырын шыбырап сүйлөсө болот. Себеби кино менен экөөнүн айырмасында оюнунда бир топ айырма болот. Бул эмоция, жест менен 20-чы рядка жеткириш үчүн ойносо, кинодо болсо биз аны түйүнөн көрүп турабыз. Ал көзүн жумат, ойлонот, сүйлөбөй да койсо болот. Монолог ичиндеги оюн биз болсо кандайдыр бир кадрдын сыртынан монолог деп коет. Ошонун оюн сөз менен кадрдын тышынан окуп койсок болот. Ошондуктан кинодо мүмкүнчүлүктөр көп да. Анан дагы эки сценанын айырмасы, мисалы үчүн бул театр сценасында ушул орун менен, ушул убакыт менен байланышат да, эч жака чыгып кете албайт. Кинодо болсо андай байланыш жок. Кинодо мисалы үчүн мына үчөөнүн көрсөтүп келип туруп, кайра ушул адамдын самолет менен учуруп, Африкага жеткирип, кайра үйгө алып келип койсок болот. Көрдүңүзбү кандай болду? Кинонун кандай мүмкүнчүлүктөрү көп. Кинодо окуя ар бир эпизод сайын, ар бир сцена сайын өзгөрүп да кетиши мүмкүн да. Кинонун мүмкүнчүлүктөрү көп. Ошол жерде эле машинедеги кетип баратканын көрсөтсөк болот. Кандайдыр бир жердеги кетип баратканын барсак болот. Бул бир географиясы алмашып турат. Ошого мүмкүнчүлүк бар. Кино менен ар бир жерден географиялык ар бир жерден адамды көрсөтүп тартып келип аны монтаждап кое берсек болот. Монтаждын күчү ошондо да бир канча кадрды кошуп туруп, ошол бир эле адамды каарманды көрсөтүп, географиялык шарттан ар кандай жерде жүргөнүн көрсөтүп койсок болот. Театрда андай мүмкүнчүлүк жок. Театрда мына ушул сценада болгон нерсе менен, ошол жерде коюлган декорациясы менен, ошол жерде болгон бүт буюмдар менен гана сценада көрсөтүлөт. Кинодо мүмкүнчүлүк абдан көп. Жана биз айткандай параллелдүү эки окуянын жүрүшү боюнча көрсөтсөк, мисалы үчүн бул жерде отуруп алып телефон менен сүйлөшүп атса, Нью-Йорктон экинчи досун көрсөтсөк болот барып туруп. Анан кошуп койсок,
Көрдүңүзбү? Монтаж менен курулушту кошсок, ошондо биз бир окуяда эки адамды көрүп отурабыз. Бирөө Бишкекте отурат, бирөө Америкада отурган кишини көрсөтө алабыз. Көрдүңүздөрбү, кинонун кандай мүмкүнчүлүктөрү бар. Ошол мүмкүнчүлүктөрдүн баардыгы тең монтаж түрү менен аткарылат. Монтаж менен биз бир канча окуяны бир канча жерден, бир канча мамлекеттен көрсөтө алабыз да. Кинонун мүмкүнчүлүктөрү абдан чоң. Бирок киного чүрүүдө, ар бир кадр чүрүүдө, ошол жанагы мизансценаны курууда өтө кылдаттык менен иштебесе, бул жерде анча мынча эгерде калп ойносо, жалган ойносо, же болбосо кандайдыр бизге жеткиликтүү ишендетире албай турган ойноп койсо, биз ага көрүүчүлөр ишенбей калабыз дагы, бул болбой калган турбайбы деген тиянакка чыгарып коебуз. Ошондуктан абдан кылдаттык менен ар бир сценасын, ар бир мизансценасын тургузганда, ар бир оюнун көрсөткөндө ошол актер менен режиссердун ролу мааниси абдан чоң. Ошондой эле кинооператор кандай кылып тартып көрсөтөт, ошону кандай жарык менен ошол актердун ойноп аткан киноактердун оюнуна жараша, ошону кандай эмени ойду берейин деп атканына жараша, ошого жарыкта коюлуш керек, ошого тегерегинде отурган буюмдар да туура келиш керек. Себеби бул жерде кино тартып аткан жасалма нерсени коюп кое албайсыз да. Кинодо ар бир нерсе, биз айтып аттык, фотография деген бул ар бир буюмду так көрсөтөт. Турмуштагыдай ар биринин фактурасын, ар бирин бүт мындай кандай десек, майда чуйдасына чейин көрсөтүп коет да. Ошондуктан кинодо так иштеп, ошого окуяга келишкендей кылып баарын келтирбесек, жалган нерселердин баары чыгып калат дагы, анан көрүүчүлөрдү нааразы кылып коет да. Ошондуктан кинодо абдан кылдаттык керек, мизансценаны курууда дагы, кийимди кийгизүүдө дагы, гримди койгондо дагы, ошо менен камеранын жылышы дагы, мынабу айтып атпайбыз, бир канча планга бөлгөндө дагы абдан кылдаттык менен бул өтө чоң мастерствону талап кылат да. Ошондуктан киноду өтө чеберчилик менен иштеш керек. Ошондой эле кинодун абдан мүмкүнчүлүктөрү көп да.